Ассаламу алейкум, Асану каналының көрүүчүлөрү, катталуучулар, амансыздарбы? Азыркы учурда биз сиздерден, кыргыз элибизден жардам сурап кайрылып атабыз. Азыркы убакта Улукбек байкебиздин баласына жардам керек болуп жатат. Байке балаңызга кандай оору менен ооруп калды, ошону айтсаңыз. Биздин балага врачтар крания синостоз деп диагноз коюшту. Бул ошо эненин курсагында бүтүп кетет экен, баш сөөгүч. Бизге ошондой болуп калды. Муну төрөлгөнгө чейин бүт УЗИлерден жакшы чыгып аткан, көрүнгөн эмес да. Анан бул кийин врачтардан сурасак, бул билинбейт, эч кандай аппарат менен көрө албайбыз дешти да. Бул гана төрөлгөндөн кийин башынын формасын көрүп, анан байкап ошондой диагноз коюшту да. Азыркы учурда балабызды ошо 3 айлыктарда операция кылыш керек деп атат да, 3 айлык. Азыр 14 күн болду, Азыр 14 күн болду. Биржиме болуп калды чыгып келгенибизге. Ошо акчаңарды чогултуп келгиле деди да. Канча акча керек экен? 1.200 миллион 300 деди. Туугандар ошо 1.200 миллион 300 кетет экен. Ошол жардам берип, ошол инибизди мындай жардам берип сактап калалы. Азыр бул башы айык операция кылбаса, инвалид болуп калышы мүмкүн экен да. Ошо кичине болсо да акчаларыбыздан которуп, ошо инвалид кылбастан ден соолугун жакшы кылып сактап калалы. Анан реквизит номерлериңизди айтсаңыз. Реквизит 915 287 36 33 номерде Сбербанк Тинькофф бар. Тинькофф. М-банк барбы? М-банк номер М-банктагы бар, ал Мирлан О деп чыгат. Байкеңиздики, ошондой. Мына М-банкта бар экен, Тинькоффта бар экен, Сберде бар экен, ошол жок дегенде 100 рубль, 50 рубль 1 литр алган суубуздун акчабызды болсо да которсок, ошол чоң жардам болот. Ошол биздин Улукбек байкебиздин үй бүлөсүнө. Ошол туугандар жардам берип коюңуздар. Сураныч сиздерден. Туугандар, могу алдыңкы видео боюнча айта кетсем, мен муну алдыңкы видеодо мен мындай эмоцияга калдырыппы, же мындай боорум ооругандыктанбы, же бир жагынан ыйлагым келип, мындай мен жакшы айтып түшүндүрө албай калыптырмын, мындай жеткиликтүү болбой калганбы, дагы мен кошумчалай кетсем, силерге дагы бир жолу кайрыла кетейин. Азыр эми ошол жактан келгенден кийин дагы ойлонуп, чыдабастан кайра дагы бир кайрылайын дедим силерге. Азыркы ошол Нуриман 14 күндүк инибизге азыр жардам керек болуп жатат. 1.200 миллион 300 миң деп атат. Ал эми кээ бирлөргө аз акча болушу мүмкүн, кээ бирлөргө көп акча болушу мүмкүн да. Бул Улукбек байкенин үй бүлөсүнө өтө көп акча болуп жатат. Сиздер үчүн аз болсо, бул байке үчүн эле көп болуп жатат. Ошондуктан колдон келишинче жардам берели туугандар. Аз да болсо да жардам берели. Картабызда жок дегенде 50 рубль, 60 рубль калып калса дагы акчабыз жок дебестен ошону деле которуп коелу туугандар. Көптү көрсө көл болот дейт. Ошол колубуздан келген жардамды берели. Ошол туугандар азыркы учурда 3 айдын ичинде 1.200 миллион 300 табыш керек болуп жатат. Өтө аз убакыт калды. Аз убакыттын ичинде жетиш керек болот. Ошон үчүн кайрылып жатабыз сиздерге. Если операция кылбаса, бала 14 күндүк наристе, кичинекей наристе майып болуп калышы мүмкүн экен. Ошон үчүн туугандар аябаңыздар, колуңарда бар нерсени аябастан жардам бериңиздерди суранабыз. Бул дүйнөдө жаратканым бала менен сынабасын, бул нерсени даже мен душманыма да каалабайт болчумун да. Ошол туугандар колубуздан келген жардамыбызды аябайлы. 10 минутада оплата наличными. Завершить. 346 рубльга келип калдык. Бул мага 400 рубль которду. Молодец дейбиз. 5 жылдыз кылып коеюнчу. 54 рубль чай бергени үчүн. Ассаламу алейкум, Асану каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулар, амансыздарбы? Жумушка азыр чыктым. Эртең мектеп ком, кечки саат 9-дан 28 мүнөт өттү. Биринчи заказды алып келдим азыр. Үй жакта элемин, кроссовка жакта эле. Так, кайра эле линияга чыгып коелу. Бүгүн буйруса туугандар ночь дейбиз. 28 саат 9-дан 28 мүнөт өттү. Мага калганы 257 рубль калыптыр. Заказ күтөбүз. Ой, детский тариф. 6,5 километрден бери атат го. Бул да детский тариф 7,2 аралыктан бери атат.
Тем бери ушу детский ушунуз жаман да. Алыс жактан бере берет. Так, Покровская улица дейт. 1.56 менен. Булар жакын жерге бара турат. Линиядан чыгып коелу. Кеттик анда туугандар. Бүгүн ночь иштеп көрөлүчү. Кандай болот экен? Айттым, жакын жерге деп бул дагы. 9 минутада. Оплата картой 361 рубльга. Так, Люберцидамын. Коэффициент 3 партат. Не кылсам? Люберцидам качалыбы? По делам базайынчы. Москванын наркы бетине. Красногор, Зеленоград жака сулайын. Люберциден качалы. Жакын бере берип тажатат да. Заказ күтөбүз анда. Так, 31 минутада по делам менен келдим. 766 рубльга. 770 рубль которду. Так, аркасынан эле заказ алдым. Детский тариф менен. Кайсы жака барат экен? 1.38 коэффициент менен берди. Так, менин по делам центрде турат. Капталдатып эле кетип атат го. Азырда центрге барып берсем, капталып берет. Не дейбиз Яндекске? Эч нерсе дебейбиз, эчтеке дей албайбыз. Берген алды иштейбиз. Кеттик анда. Детский креслону барып жеткенден коебуз. Saat 10:32 өтүп калды. Күн кичине жарыгыраак. Жыйырма 3-24 минутада. Дагы деле по делам менен жүрөм. 864 рубль. По делам өчүптүр. Жок. Дагы 16 минут бар экен. Өчүрөйүнчү. Так, азыр могу бонус кыйлат да лужа. Буга канча минутта кирип барат болдум экен, а? Кирип барсам болобу? Же болбойбу? 20 минут дейт. По делам базалы кайранда. Кичине жакындайлы ошонун ичине. Бул саат канча 12 чейин өтүп беле? Бул 11:30 чейин өткөн. Почти 12 чейин өттү. 11:30 кийин 1000 рубльдан өтүп минималдык заказ. Кайтсаң күйүп турат. Так, 16 минутада 250 коэффициент менен алган заказым. Канча? 1000 рубль. А так 800 канча эле? 865 беле, 35 беле, 835 болчу. Көк лужанын ичинен алдым. 1000 рубль болуп аткан экен. Так, азырчы буга кириш үчүн дагы канча бар экен да? Ошо бензин дагы күйүш керек болуп калды. Заправкага болуп анан кайра чыгабыз буюрса. Саат почти 12 болой деп калды. Азыр 12ден кийин могу бонусту баштайбыз. 125 заказ кылайынчы. Ушул 14 миңди алайынчы, Кудай буйруса. Так, 2 коэффициент менен берип атат. 2.0 коэффициент, долгая поездка 45 минут 40 километрге. Алам да. Так, Москвадан көп деле чыкпайбыз буюрса. Люберцы жака. Үй жака барып кеткен да бул, а? Ё-моё, үйдүн жанына. Почти үйдүн жанына экен. Ушундайда үйгө кирип кетким келет да. Ал барып кайра чыгалы үйдөн. Так, буга дагы жете элекмин. 5 минут бар. 1 саат промокодум бар. 1 саат промокодду жаа койсомбу?
Кандай дейсиңер? Же буга не стоит ба? Так. Лебер жактан кайра центрга түшүп өткөнбүз да. Некрасов жака жүрдүм, Некрасов жака. Жаңы эле ушул жактан келгенмин. Көрөлү азыр дагы. Но до подачи 5:32 31 болот го, ушул бүткүчө промокодго күйгүзүп калсак, жетишебиз. Азыр 5-4 мүнөттөн күйгүзсөм болот да. 4 мүнөт ойлонойынчу. 44 минутада завершить кылабыз оплата картой. 1852 рубль берип калдым. Жана бонусту 1 саат промокодду күйгүздүм. Кайдан барбайм бuyakta? Бар экен. Пайдаланып басалы кайра. Так, кайра Москванын ичинен аркы жагына басалы. Центрге чейин жетип алсак, сонун болот эле. Маршрут. Не маршрут көрсөтпөй атат. Көрсөтөй. Так, маршрут көрсөттү. Мынакей азыркы заказ 1852 рубль. Парк 8 рубль алган. Калганы мага 1844 рубль. Так, эми бул бонус промокод өчө электи. Центрга кетип калыш керек. Заказ бер. Отоз үйгө кирип кеттим. Үйгө жакынмын. Үйдүн жанына кирип калдым почти. Кой, үйгө кирбестен иштейли. Так, көптөн бери иштейлекмин. $1.38 коэффициент менен берди. Плеханова 11А дейт. 21 километр 23 минут өткенбиз. Так, клиенттин рейтинги 4.48 экен. Низкий экен. Мындайларды алчу эмесмин. Просто азыр саат 1ден 1 мүнөт өткөндө жанагы промокод бүтүп калат да. Ошого алып алдым эми. Жакшы эле клиент болсо экен. Көрөбүз азыр эми. Линиядан чыгып коелу. Ай, светофор жашыл күйсө кеттик анан. 12ден кийин 3-чү заказ 14 минутада 837 рубль. Оплата наличными, бирок картага которду. Так, коэффициент нормально. Линияга чыгабыз кайра. Нормальный коэффициент мен нормальный жака барсак. Түндө экспресс берет кой. Кай экспресс кереги жок мага азыр. Экспресс кереги жок. Жыйырма бир минутада орус эжем кирип койдум. Так, 21 минутада 672 рубльга. Бул эжем кыйын экен. Жигитни бирөө менен жолуккан орон барган экен. Ой. Ошо менен тиге чалды. Азыр мен таксинин акчасын төлөсөм, экөөбүздүн жолукканыбыз ушул акыркысы деди. Тигини санан менин номеримди сурап акчага отурду. Катуу кезиң деп койдум анан. Так, линияга чыгабыз. Коэффициент бар. Так, Люблино жака келип калдым. Заказ бүтөлү. 24 минутада 6-чы заказды алып келдим. Дагы Люберцага келип калдым.
599 рубльға. Үй жаққа келіп қалдым. Нені Яндекс үйге кірді отауы. Қайра үй жаққа жібереді қой. Saat 3'ten 12 ötüp kaldı. Taң attı уже. Eşik жарық қалды. Так, кайсен бар ба? Кайсен бар екен. Қаяқтан байрайын. Пайдаланбазайын. Центрді көстіп. Ленинградский шоссеге қуазып қойайын. Ухы. Құда бияқта еш жоқ азыр. Ночь дегенде только центрден келеді заказ. Центрға кіресің. Нормально кайсенмен алып шығасың. Қайра центрға кіресің. Емкаттың сыртына шықсаң болды, еш жоқ екен. Заказда жоқ, кайсен слабый. Шоға болуш үшін емкаттың ішінде жүрген әрекет қылыш керек екен. Денде осы емкаттың сыртында постоянно кайсен бар да. Жүререзің любой жерде. Наоборот, центрда кайсен жоқ болып. Заказ күтпейлі, ақырын айдай берейін. Күттіріп берген заказы 1.91 коэффициент мен. Моғол байкен алып келдім. 27 минутада. По делам менен. 1215 рубльға. 1.91 коэффициент мен берділі. Так, по деламды өчірөбүз эми. Коэффициент бар бі? Так, қайра центр жаққа пайдаланбассақ ба. Паделам басты міне қарыла 1.51 мен берді ғой. Валдайский дейді. Валдайский ақты екен. Наоборот, қапталына төлер өте, кететен бері. Пайдаланмай қосқам. Қаптал көрет қой. Мен бұға бар үшін ем айланып қашым керек екенде. Он двормен көрсетіп атты. Қақтан дворда, шлагбаум тұрдан, ақтан бар. Келтіретті. Бар ұқтауайзың бей. Сақ 4 болды. Кеттік әнді. Ай, өшпей тұрғыла. Кеттік. Oley mi? Anay. Bu kızım taşlap кетіп жатыр ғой. Kızım салат екен десе. Здравствуйте. Beş минутада 17 километрге алып кіріп қойдым. 648 рубль. Так, по делам тұрады тағдылы. Коэффициент қандай? Центрға түшіп бір алды. Заказ берет бош керек анан. Бұл бала девушкасын таксиге салат қой десем, өзі таксимен кетіп қалды ғой. Қызы қалды сол жерде.
21 минутада 10-чы заказ алып келдим. Оплата картамен. Так, 990 рубль. 5 жылдыз койгуз буга. Анткени 100 рубль берди. Чай. Кайсен кийип турат, линияга чыгалы. 2.25 коэффициентмен берет го. Обратная улица. Ошентип 33 минутада келип калдык. Оплата наличными 5000 рубль берди. 1620 рубльга келдик. Так, коэффициент барбы? Коэффициент бар, линияга чыгабыз. Заказды күтөбүз. Кийинки заказды. Красногорскка 1.63 менен. Леренч. Бонуска карабастан. Мен ушундай заказдар карап ушуларды жеткирип крупный иштеп алам. Кеттик анда. Акмен агылбай турса, аман эсен жеткирип келели. 33 минутада келип калдым. Так, оплата карта 1470 рубль. Бул жакта коэффициент жок экен. Жок, күйүп калды го. Домой басыш керек эми. Домой басалы. Домойдон басканда биринчи саат 6-дан 40 мүнөт калды. Кагаздын убакыты бүтүп калыптыр. Кагаз жазып туруп анан линияга чыгалы. Домойду басабыз. Домой менен кыбырап үйгө жетип алсак, ошо менен ич бүтөт, кудай буюрса. 33 минутада домой менен келип калдым. Так, 957 рубль. Аркасынан эле заказ алып койдук. Домоюм күйүп турат, Либерцизга. Мен үйгө эле кетет окшойм. Саат 7:23 болуп калды. Uyku келе баштады. Азыр муну апарып көрөлүчү. Кайга болду экен бул? Центр. Навигатор катып ордунда калып калат. Домой менен дагы бир заказ. 14 заказ болуп калды 22 минутада. 776 рубль. Домой басылып турат. Бүт элекпи да 21 минут бар экен. Заказ жокко. Заказ күтөлү. Берсе берди, бербесе кеттик. Чарчадым, уйкум келип атат. Так, домойду өчүрүп пайдаланбастым. Үйгө пайдаланып кайсам да бербейт. Коэффициент күйүп турат. Саат 8 болуп калды. Болду, жумушту жыйынтыктай берейин. Так, туугандар. 12-ге чейин. Канча заказ кылдым? 12-ге чейин 5 заказ кылып турмун. 12-ге чейин 5 заказ. 2691 рубль. 12-ден кийин 14 заказ менен 10893 рубль. Ошол менен бизде канча болот экен? 10894 рубль плюс буга 2691 рубль. 13585 рубль иштептирбиз. Мында минус кылабыз. Аренда 1800 рубль деп коелу. Эконом тарифтик азыр 1800ден да. Мындан минус
411 километр жүрүп жүрмүн. Где-то 1,5 миңдик бензин кетти. Мен үйдөн чыгып атканда кичине могул жерде бар болчу да, ылдыйракта. Андан кийин 1,5 миңге койдум. Азыр ага жетпей, даже 1,5 миңге жетпеген. Кетиптир да, 1,5 миң деп кое берейин. Так, минус 1500. Мындан минус не суу içtim. Эки суу алып жүрүптүрмүн. Бир адреналин, бир чай. Ушул 285 рубль кетсе, 10 миң таза иштептирбиз да. Ушул туугандар, бүгүн жумуш ушундай болду, ночь. Баштан жүрүп турганына 10 саат 34 мүнөт болуптур. 11 саатта болчу. 11 саатта. Кудайга шүгүр, жакшы болду жумуш. Денде мындай иштебейт болчумун дейм. Если ден иштесем. Ошол ночь иштеп көрдүм. Ночь. Пятница, суббота күндөрү болот иштесечи. Башка күндөрү слабый болуп туруш керек. Башка күндөрү иштеп көргөн эмесмин. Пятница биринчи жолу иштедим ошол ночь. Ошол туугандар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө анда. Видео жаккан болсо лайк басып, комментарий жазып койгула. Жакпаган болсо да комментарий жазып койгула. Ошол эми жумуш кандай экен, ночь кандай экен көрсөтүп бердим. Не дейбиз? Чарчадык. Уйку келди. Биздин коэффициент өчтү. Өзүбүздүн коэффициент өчтү. Unda эмесе, туугандар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө, үйгө азыр 20 мүнөт жетет экенмин. Барып уктап кете салып, кайра кечине чыгабыз. Бүгүн суббота күнү. Бүгүн да ночь иштейм буюрса. Баарыңыздарга салам.